Аңғарғансың бі қалың жұрт, ақтаңдайды баштайлы, ан демесе барың оқ. Быйыл 25 жыл көрсөтүү, эфирге чыгып кел атат, ан демесе жайын оқ. Алатоонун койнунда камманастан уланган, эченгенди манасчы, төкмөлөр келип төгүлдү. Болбосом комуз кармаган, комузчулар канчалап, ачты калкым көңүлдү. Дастанчылар дастанын сайрап берди барыңа, обончуң ырчың болбосо канчалаган бу жерде. Элди кырды сайраган, эчендер келип барысы элти жерде болушту. Бүгүн да келди коногум, айтып берет кадимки бабалардын жомогун. Кылымдап келип уланган элди кырлар жаңырат. Эчен кептер бар, элим бары танымак. Аптап эжеке баштаган, сүйүнтпегиним какшаган. Бүгүн жакшылар келди төрүмө, буйруса жакшылык болор көңүлдө. Аптаптай бүгүн эжекем, кыргызган эмгек сиңирген. Комузун кармап кыргыздын кыйырына билинген. Алемиң эрчитип келди жанында, элге болсун таанымал. Ушул балам ырдайт деп, эли журтку карачы, эчен кепти сыйлайт деп, кадимкиң ошол кел аткан. Болбосоң улуулардын жолдорун, сүйүнтпегим кыргагын, барыңаң айтып берет деп, айтканыма көнөт деп, анда кезекти мында берейин, жакшылыгын барысын жамы журт менен көрөйүн. Кана сүйүнтпегим баштагын, эжеке коштоп турсун жаныңда, коомчулук бүтүндөй барың аранда кабылда. Булбулдай таңшып сайраган, үнүңө мен ашыкмын. Буралып келип куш конгона, гүлүңө мен ашыкмына, гүлүңө мен ашыкмын. Буралып келип куш конгона, гүлүңө мен ашыкмына, гүлүңө мен ашыкмын. Егизден ылдый кулаган, булагыңа ашыкмын. Эки сөйкө тагын гана, кулагыңа ашыкмына, кулагыңа ашыкмын. Эки сөйкө тагын гана, кулагыңа ашыкмына, кулагыңа ашыкмын. Сыласам денем дүлдүп, жолуңа мен ашыкмын. Сылап кийип көп тона, тонуңа мен ашыкмына, тонуңа мен ашыкмын. Сылап кийип көп тона, тонуңа мен ашыкмына, тонуңа мен ашыкмын. Сакадай боюң сары алтын, боюңа мен ашыкмын. Жан дүйнөмө төп келген аң, оюңа мен ашыкмына, оюңа мен ашыкмын. Жан дүйнөмө төп келген аң, оюңа мен ашыкмына, оюңа мен ашыкмын. Кыйгаш тиктеп назданган, жүзүңө мен ашыкмын. Белги берип чакыргана, көзүңө мен ашыкмына, көзүңө мен ашыкмын. Белги берип чакыргана, көзүңө мен ашыкмына, көзүңө мен ашыкмын. Өзүңө мен ашыкмын, сөзүңө мен ашыкмын, жүзүңө мен ашыкмын. Ай балли, кадырман телекөрөрмандар, мына сиздер азыр көрдүңүздөр, ашыктыктан башталды чыгарма. Бул чыгарманын негизги жаралып калган тарыхында башталышында аябай чоң мен себепкер болгонмун чыгарманын чыгып калышына. Себеби Барпапыздын 110 жылдык мааракеси өтмөк Жалал Абадта.
94-жылы бизде марқұм Кыргыздын көп эле инсандардын өнөрлүлөрүнүн агай болгон марқұм Темирали Шералиев агай бизде облустук Оштогу филармониянын көркөм жетекчиси эле. Анан агай ошондо мөлмөлүм деп концерт даярдап, анан мага айтып калды: мен чогуу ошо филармонияда иштечимин да. Абдывали, сен эми бул өнөрдү көтөрүп жүрөсүң, сага тапшырма бир жакшы ошол обончуларга биз тапшырма берели. Бирок жакшы баягы тексттерди тапсаң деп. Анан мына Ашыкмын деген чыгарманы элдик ырлардан биздин баягы ичкилик мотивиндеги жазылган ырлар. Ошону менен бирге Барпапыздын баягы Гүл кыздар деген эки чыгарманы чыгып калышына, баягы обон чыгып калышына себепчи болду. Бул Ашыкмын деген чыгарманы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти маркум биздин Камчыбек Турсункулов ошол агай иштеп чыкты. Ошондо чогуу иштечүбүз. Анан Гүл кыздар деген чыгармага биздин мына азыр арабызда жүрөт маданиятка эмгек сиңирген ишмер, атактуу обончу Бабарашан Тургунбаев. Экөө эки чыгарма, сонун чыгарма чыкканда, бул жаралып калышына негизги себепчинин бири менмин деп айтсам болот. Сизге куш келипсиздер. Негизи айта кетиңиз эми. Ооба. Саламатсыздарбы? Жалпы калк менен амандашып алалы. Ушул Ашыкмын деген чыгарманын жаралышын, обонун жаралышына сиз себепчи болсоңуз, текстинин жарым меники. Кошпойсуздар деген. Ашыкмынды аккордеон менен Камчыбек Турсункулов агайыбыз аябай укмуш, аккордеонду кылгыяктай кылып ойнойт эле го. Ошондо кылгыяктын үнү чыгат болчу да аккордеон ойноп аткандачы. Анан ошону мен бир жүрөгүмдө бир башкача кабыл алып, издеп жүрүп, акыры ушун баягы этно фольклордук топто Сүйүнтбекке үйрөтүп, ушуну түшүндүрүп, анан ырдап сөздөрүн издесек, баягы Ала тоо таңчыйтта 3 эле куплет бар экен. Анан биз калган куплеттерди токуп чыгып эле окшоштуруп эле аны токуп салганбыз да. Кошпойсуздар деп. Мен азыр неме сөздөрүн байкап отурдум, туура. Эми баягы бул элдик мотив, элдик салттан негизги баягы бул ашыклык илгерки баягы ичкилик кыргыздардын ырларынан алынган саптар да бардыгычы. Эми бүгүнкү көрсөтүүнүн жөнүн айта кетели. Мына сиздерди атайын чакырдык. Анан эжеке айтып калдыңыз, бүгүн мен жалаң Сүйүнтбекти коштоп отурайын. Сүйүнтбек болсо көкөрөгүндө бар чыгармачылыгын баягы элдик өнөрдү эл журтка тартуулап берсин деп ушундай таризде жакшы маек курдук башында. Анан биздин Актаңдай телекөрсөтүүсү быйыл 25 жашка толуп отурат. Дал апрель айында мындан 25 жыл илгери ушул Актаңдай телекөрсөтүүсүн баштаганбыз. Анан максатыбыз негизги ушул элдик өнөр, манасчылык, төкмөлүк, дастанчылык, жамакчылык, ырчылык, комуз черткен, элдик ооз комузчулар, кыскасы элдик өнөрүн баарын ушул Актаңдайдан көрсөтүү да. Бүгүн дагы ошол көрсөтүүбүздүн бир мындай айтканда бир бөлүгүнүн кадимки элдик өнөрдү аркалаган инсандар сиздер келип отурасыздар. Эжеке айта кетсеңиз, кайда иштеп атасыздар, негизги азыр багытыңыздар кандай, бүгүн кайсы чыгармалар аткарылат дегендей. Жакшы болот. Сиздердин дагы ушул 25 жылга толгон мааракеңиздерге жакшы даярдык менен келип атасыздар, көрүп атабыз. Элдин арасында бүт мындай чыкпай келаткан таланттардын баарын казып алып чыгып келип атасыз. Анын баарына күбө болуп атат, эл күбө болуп атат. Бул деген жакшы самалык. Анан биздин милдет дагы баягы өзүбүздөн кийинки муундарды алып чыгып, ошолорду элге таанытып, ошолорду мындай алдыга коелу деген ниеттебиз да. Биз азыр ошол Сүйүнтбек балам экөөбүз Ош мамлекеттик педагогикалык университетте бирге иштеп атабыз. Ал жерде дагы бизде өзүбүздө фольклор топ түзгөнбүз. Ошол топто ырчы, манасчы дагы болуп атат. Андан тышкары маданият башкармалыгында иштейбиз. Этно Ош фольклор топто дагы ырчы. Абдан мындай үнү биздин чыныгы кыргыздын нукура фольклордук үнү бар. Билими дагы жетиштүү, усулдук жактан дагы өтө билими терең. Азыркы заманбап компьютерлерди дагы, заманбап баягы экрандарды дагы өтө терең өздөштүрөт. Мен өтө өзүм мындай балам катары дайыма бирге алып жүрөм. Дайыма ак жолду көрсөтүп, ушундай өзүм каяка барсам ошону Сүйүнтбекти биринчи кошо ала кетип, ушинтип аракет кылып атабыз. Анан экөөбүз биргеликте өзүбүздүн окуу жайдын мугалимдери менен Татарстанга барып жүрдүк. Ал жакта дагы өзүбүздүн өнөрлөрдү көрсөтүп келдик. Татарча ырдап келди. Биз комузубузду көрсөттүк. Түркмөнстанга бардык. Ошондой жакшы самалыктар болуп атат. Эми бүгүнкү күндө
Сүйүнтбектин репертуарында жалаң элдик ырлар, анан баягы элдин жүрөгүндөгү сүймөнчүк ырлар бар да. Чоң калганда. Ооба. Бүгүн сиз ушул мен айттым да, кадырман телекөрөрмөндөр, эжеке өзүңүз да бүгүн бир шаңчып бересизби, күүлөрдөн чертип бересизби? Жок, мен бүгүн Сүйүнтбекти коштоп баламды көрсөтүп коеюн эл журтка деп абдан мен кошулдум. Макул, мына биздин ушул бүгүнкү конокто Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, чоң комузчу, устат комузчу эжеке Аптап Нышанова бүгүн Сүйүнтбек Абдуллатиф уулун коштойт. Анда Сүйүнтбек мырза, келиңиз, экөөңүздөрдү бүгүн бир угуп көбүрөөк ырдатып, азыраак сүйлөйлү дегенде. Саламатсыздарбы? Жалпы кыргыз эли агай саламатсызбы? Ушундай эфирге чакырып, мага чоң рахмат. Юбилейиңиздер кут болсун, алдын ала куттап коелу. Мына эжеке мени өтө көбүрөөк мактай берди окшойт, эжеке. Чындыгында ооба, эжеке көз чогуу иштейбиз, Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин музыкалык факультетте. Анан сырткары маданият башкармалыгына түзүлгөн этнош фольклор тобунда иштейбиз. Ошол эжеке менен эжекеге чоң ыраазычылык билдиргим келип кетет да, ошол этнош фольклор тобуна кирип, кыргыздын нукура ырлары менен тааныштым. Ошол топто жүрүп, чөйрөдө жүрүп, өзүмө көп тажрыйба болду да. Ырлардын ырдоо мотивин окуганда башкача эмес, теория менен практика башка болот экен да. Ошон үчүн теоретик окуган билим менен практикалык экөөнү айкалыштырып, азыр күндө иштеп жатабыз. Эжеке чоң рахмат. Сапарыбызды улайлы эми. Ооба, анда эмесе кийинки чыгарма Күңөт айдар аткарып берейин да. Жақасы айтмайынша жазылбай той, құрбымы күнгөт ай қыздың қапасы. Ой, пай күнгөт ай қыздың қапасы. Көк боз аттың тақасы, көгерим көлдің жақасы, көрмөйүнчө жазылбай той, құрбымы күнгөт ай қыздың қапасы. Ой, пай күнгөт ай қыздың қапасы. Тескейдеги кугазык, текенин эти жол азык, тең тушун табып алган соң, ой, курбуму күнгөт ай, кимделе не жазык. Ой, пай күнгөт ай, кимделе не жазык. Топ учкан таранчы, тобуна бузбайт карачы, топ бигештин ичинен, ой, курбуму күнгөт ай, бар беле карачы. Ой, пай күнгөт ай, бар беле карачы. Айвалли, сон, керемет. Атайын баягы музыкалык жогорку окуу жайды бүтүп келгенсиз, э? Ооба, мен Ош мамлекеттик педагогикалык университетинде музыкалык факультет бүтүргөм. Ага чейин Бишкектен улуттук консерваторияда 2 жылдык билим алгам, Улук мырза Полотовдон. Эң сон. СНЛ эл артисти, профессор агайыбыз, көптөрдүн
устат мугалими баары кыргыз журтчулугу тааныйт алабай да. Жакшы. Келиңиз эми дагы кийинки чыгарманы угалы. Чыгармаларын көрөк берели. Сүйүнтбекти ырдатканда бүт элдер, уккан элдин баары эс алат да. Ооба. Жагымдуу үн. Жагымдуу. Анан кыргыздын баягы мурдагы муундагы адамдары ушундай үйлүп, тегеренип келип угушат да. Ошол негизги биздин байыркы бабаларыбыздан колорити сакталып атпайбы? Үндө дагы ошондой бир атайын ошондой жагымдуу бир уктулуктуу сезимдер бар. Аларды өзүнчө бир файл кылып, программа кылып алганбыз. Эми азыр дагы пландарыбыз бар. Кийинки мына башка улуттун ырларынан аралаштырып, азыркы жаштардын ырларынан дагы аралаштырып, иш кылып изденүүнүн жолундабыз да. Эң чоң. Эми Мусабаевдин Кыздар айы чыгармасына. Жашыл гүлдөй жайкалып, айылды сонун түрүлөнткөн, ак жибектей буралып, балапандай тең өскөн. Басқаның сонун маралдай, биздин ала тонун кыздар ай, ой кыздар ай. 15-нден ай толуп, жарыгы тону жапкандай, таң сөгүлүп жаркырап, алтын нурун чачкандай. Алтын бир нурлуу бет айдай, биздин элдин ай, кыздар ай, ой кыздар ай. Түлөгү жети уядан акшыңгар сызы учкандай, түү көтөрүп күч алып, эл майрамдап чыккандай. Эрдин бир жарың эркет ай, ошол элдин ай, кыздар ай, ой кыздар ай. Басқаның сонун маралдай, биздин ала тонун ай, кыздар ай, ой кыздар ай. Балли. Сиздерде ошол Ош педагогикалык университетинде азыр жалпы жамаат чыгармачыл инсандар аябай көп ал жерде. Дагы кайрадан жаңыртып элдик ырларды ошону менен бирге эле биздин баягы эл аралык деңгээлдеги башка улуттардын да чыгармаларын баарын коштоп атыпсыздар да негизинен, Ооба, ал фольклордук топ Кербен деп аталды. Бул жаңы эле ат коюшун да. Кербен деп ат коюп жаңы түзүлдүк. Эми алдындагы бир күнү конокко чакырсаңыздар келебиз тобубуз менен. Сонун, жакшы. Сүйүнтбек өзү негизи алдында койгон кандай бир максаттарыңыз бар? Мен азыркы кезде ошол Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин аспирантура бөлүмүндө окуп атам. Буюрса ошол педагогика жаатында өзүм бир тема бекитип, ошонун артына изилдеп, ошол мукура кыргыздын элдик ырларын, ошол мекенчиликке тарбиялоо багытындагы ырларды азыркы кезде изилдеп жүрөм, аспирант болуп. Ошол максатым ушундай ырларды издеп казып чыгууда, анан ошол балдарга, окуучуларга ошол жеткирүү, мекенчиликке болгон сезим ойготуу максатым ошол. Негизи сиздин оюңуз кандай? Мисалы, профессионал өнөр адамы катары мен көп байкайм, мына өнөр адамы катары көп балдарыбыз, кыздарыбыз ушул музыкалык билим алышат, баштап жакшы келишет. Келгенден кийин эле анан баары эле жазыптай эле бүт эле жанагы эстраданы тандап, же чет элдик нерселерди тандап эле ошентип эле баары ушул өнөргө кайра келбей эле кетип калат да. Анын себеби эмнеде негизи? Сиз билим алып ошол ордодо чоңойдуңуз да. Окууга студенттер тапшырат, туурабы? Баары тапшырат кызыгып музыкага. Эми музыкага студенттер келгенде мен өзүм жеке оюмду айтайын. Ырдайбыз деп келет да. Анан ооба, чындыгында биздин окуу жайда биз музыка мугалимдери ырдайбыз. Мектептерге жана балдар бакчасына музыка мугалимдери ырдайбыз.
ошол жекердо вокал сабагына кошумча эле инструменттерди үйрөнөт, аспаптарды, анан музыканын теориясын, сольфеджио сабактар өтүлөт. Анан ошол эстрада жаатын өткөн себеби эми эстрадалык ырлардын жеңилирээк деп сезишеби? жеңил билбейм кандай, эми ар кимге өзүнүн табиити болот. Көп байкайм да, ушул эжеке өзүңүз байкап деле жүрсөңүз керек. Бул аябай көп көрүнөт, ушул көп көрүнүш. Атайын музыкалык билим алып, комуз көтөрүп келишет, жакшы элдик ырларды башташаттан эле бир карасаң эле баягы жок да. Ооба, жаштар ошондой көпкө агылып кетишет жеңил жака. Анан арасында саналуу гана мындай нукура кыргыздын сүйүнтпектей болуп сактап калгандар аз да, сейрек. Саналуу. Анан биз болушунча аракет кылып ошолорду өзүбүзгө тартканга аракет кылабыз, бирок биздин күчүбүз мындай канча күчтүү болсок дагы тартылуу жеңил жакка көбүрөөк кетет жаштардачы. Түшүнүктүү. Себеби бул оор дүйнөнү алып жүрүш дагы ар кимдин колунан келе бербейт деп ойлойм да мен. Туура эле. Бирок ал аз эле адам калган, бирок аз адам деле саз адам калат, бирок ошолор деле баары бизге керек. Себеби көбүрөөк үйрөтүш керек. Мен Азамат ушул баягы жакшы чыгармаларды кайра жаңыртып, сонун элге алып чыгып кетип атканыңыздарга. Азыр өзү студенттери менен мындай салттуу музыканы кошо алып кетип атат. Сабак өткөндө салттуу музыка менен кошо өзүнүн чыгармачылык жакка дагы мындай агылтып алып келип атат да. Лекция өткөн менен катар эле чыгармачылык жакты дагы алып келип атат. Жакшы, келиңиз эми. Эми биз Жанышбек Кочкоровдун ырлары мындай жагымдуу чыгармалар го. Негедир алардын үнү да жагымдуу, элге жагат да. Анан баягы фольклордук топ менен бир жерлерге барганда Жанышбек Кочкоровдун ырларын ойногондо эл башкача көтөрүлүп алат да. Сүйүнтбек дагы өзүнчө бир башка тепкичке чыгып, өзүнчө бир сон болуп эргип алат да. Жакшы, келиңиз эми. Агайдын ырларына өтөлү. Сагындырба сагынбайын, сени күтүп зарыгамын. Сүрдөтпөчү сүрдөбөйүн, карегиңден кагылайын. Сүрдөтпөчү сүрдөбөйүн, карегиңден кагылайын. Өткөн күндү эстедиңби, жүрөгүмдү эзбедиңби? Көрбөй калсам сагынч элем, карагаттай көздөрүңдү. Көрбөй калсам сагынч элем, карагаттай көздөрүңдү. Балбылдашың мага карап, өткөн күндү эске салат. Байкатпастан келсең болой, атаганат, атаганат. Байкатпастан келсең болой, атаганат, атаганат. Жолукканда тайсалдайсың, сырымды мен айта албаймын. Сүрдөтпөчү сүрдөбөйүн, маралдайым аркардайым. Сүрдөтпөчү сүрдөбөйүн, маралдайым аркардайым. Сүрдөтпөчү сүрдөбөйүн, маралдайым аркардайым. Карегиңден кагылайын, ой сагындырба сагынбайын. Ай балли, бар болуңуз.
үндүн өзүнчө бир керемет бир кайрыктары баягы классика деп коет го, баягы музыканын тилинде да айтып калчу беле. Ошондой жакшы жагымдуу элге баягы элдик мотивдеги сонун үн. Анан азыр эжеке айтып калды баягы Манастан дагы анча мынча айтат. Манастан үзүндү айтып бериңиз сен бирден. Жакында биз ошол окуу жайдагы Кербен фольклордук тобубуз отчет концерт берди да. Бизде окуу жайда быйыл 100 жылдык өтөт да. Ошонун урматына алгачкы биз отчет концертибизди берип баштадык да, белек кылып. Анан ошондо Шырдак бий деген чыгармабыз бар, Нурбек Серкебаевдин. Ошол чыгарманы бир шамандарды бийлетип, анан кийин манас айттырып, анан базар кылып, ушундай бир башкача бий коюп, ушундай бир кыргыздын бүт нерсесин ичине камтып жасадык да. Ошол жерде анан Сүйүнтбектин манасчы кылдык. Укмуш күчтүү манасчы чыккыдай да. Анда угалы кичине, үзүндү угалы. Андай манастан кыска эле өзүмдү айтып берейин. Бакай авам кеп айтат, бөлүнсөң бөрү жеп кетет, бөлүнүп кетти кыргыз деп, бөлөк элге кеп кетет, жаралсаң жолборс жеп кетет, жарылып кетти кыргыз деп, жамы журтка кеп кетет. Асмандан учкан алгыр куш асманга учуп чыкканда канаты менен учуучу, кайрылып жерге конгондо койругу менен конуучу. Манастым манас болгонуң айран айын чубагым, андан экөөбүздүн болуучу. Айбалли. Деми эгерде баягы башоту менен кирип кетсе чоң эле манасчы болду да. Төкмөлүккө кандай оюңуз? Төкмөлүк ошол жактан жок экен чынында. Муну балдарды милдеттендириш керек экен да. Баягы мен мындан улам ушул бир нерсени айтып өтөйүн да. Нурак Абдырахманов агайыбыз раматтылык Бекболот Абдыбалиев досубузду эме кылбадыбы? Барып окуучусу болуп Нурак агайда бирге сабак алып жүрдүк да. Ошондо анан Бекболоттун мындай оюнда күй чыгарыш алма мезгилде ойна келе элек экен да. Анан ай балам Бекболот, сен күй чыгарбайсыңбы? Ушинтип комуз чертип жүрөсүң, бирок күй чыгарышың керек да дегенде анан өзүнө милдет катары кабыл алып, анан баягы күйлөрү катар-катар чыкты да. Боз жорго, жаштыгым, бүт апакем деген күйлөрү чыкты да. Анан буларды ошентип милдеттендирип мойнуна убагында бир баягы көрөгөч кишилер илип коюш керек экен да. Сенен чыгат десе анан чыгат. Анан кийин мен канча балдарды акын кылып жибердик го. Ошентип койдуңуз го. Мени болсо дастанчы кылып койдуңуз. Чыгармачылык акын кылып койдуңуз. Ошондон буга дагы төкмөлүктү жүктөп кое бериш керек. Ооба, сонун болот. Манасчылыкты алып кетчү дей. Келиңиз эми кийинки чыгарманы. Кыялда бирге жүрөлү, ошо Кочкоровдон алыстабалы. Ырдайлы, жалындап күйүп жыргайлы, жүрөктөр жакын экенин жүзүбүз айтып турбайбы. Жүрөктөр жакын экенин жүзүбүз айтып турбайбы. Чыңгезырын ырдайлы, кылымдар айың кылбайбы, кыялдар шайкеш келгенин кылыгың айтып турбайбы, кылымдан шайкеш келгенин кыялың айтып турбайбы. Табышу мезгил бүдөмүк, тагдырлар башка түбөлүк,
Görüşpöy getsek esen bol Көңүлдө бирге жүрөлүп Görüşpöy getsek esen bol Көңүлдө бирге жүрөлүp Aşıktığırın ırdaylı Halışı oynoп jırgайлы Көңүлдөр тура келгенин Көздөрүң айтып турбайбы Көңүлдөр тура келгенин Көздөрүң айтып турбайбы Sıpayı süylöbүн salып Sırdaşsam жүзүң нур чалып Сыныма толбос жан болсоң Сыздабай телем мынчалып Сыныма толбос жан болсоң Сыздабай телем мынчалып Қашқайып күліп үн салып Қайғысыз жанға мұң салып Қадырға толбос жан болсоң Қақшабай телем мынчалып Қадырға толбос жан болсоң Қақшабай телем мынчалып Қақшабай телем мынчалып Ай балли, жакшы. Абдан сон ушул чыгармачыл ийгиликтер, бийиктиктер боло берсен, анан мындай аспаптарда чертесизби же кандай? Кайсы аспапта? Же жалаң эле ушундай ыр менен? Аспапта эми мен кичине кезимде ошол мектепте окуп жүргөмдө комуз кружогуна баргам, комуз иримине. Ошондо кичине комуз үйрөнгөм. Эми азыр кезде ошол Абдыжекен түзгөн фольклор топто университетте дол басты ойнойм анчам жан. Комуздагы үйрөнүп атат. Комуздагы? Комуз менен дагы коштоп, эгер аккордеондагы тартсаңыз, баарын эле баягы басып кетмексиз го. Келиңиз, сен мына билинбей убакыт эле соңуна келип калды. Дагы бир эки чыгарма угалы. Ал демесе ушул Жанышбек Кучкоровдун өмүр дайратын карап эле. Жанышбек Кучкоровдун чыгармаларычы аккордеондо ырдаганда башкача угулат да, комузда ырдаганда кичине таттуураак окшоп угулат да. Же мага ошондой. Сиздерге көбүрөөк жагат окшойт чамасы. Келиңиздер. Дайра о бакыттар кечкенге өтүнөрүм мага келсең кеч келбе асыл кечим кайдан чыга калдың сен Мынтип жашың 30-дардан өткөндө Жашоо жыргал кадырына жеткенге эмне жетсин сүйүү сырын чечкенге Сүрөрүбүз 5 күн өмүр болгон соң
өзүң аямакпыз эмнесин. Sen da selki asman demez yerdesin. Sen da mendey günösü var pendesin. Yürek sızday çülündörüm sırkırayt. Sen joluğup belden karo ketkende. Karaganda gözündögü kar ekbin. Kalaganda bışıp turgandan ekbin. Çağıp jebe östürüp jedanımdı. Çaman bütse çalgatarı gerekmin. Çağıp jebe östürüp jedanımdı. Çaman bütse çalgatarı gerekmin. Çaman bütse çalgatarı gerekmin. Ay balli, mana bilinbey wagtybız da soňuna geldi. Anda sizlerge uşul kiçine açık mikrofon bolsun, kaloo tilekler bolsa aytıňızlar. Сіздерге жалпы рахмат, біздің коллективтің атынан, біздің башкармалыктын атынан, этно оштун атынан, өзүбүздүн жеке өзүбүздүн атынан жалпы рахмат айтабыз сіздерге. Чыгармачылыгыңыздарга дагы изденүүлөрдү каалайбыз. Жакында келаткан юбилейлик жылдарыңыздар ак жолдой өтсүн, бүткүл дүйнө таанысын. Сиздин чыгармачылыгыңыз ошол Кыргызстанды, кыргыздын нукура каада салтын, үрп адатын, дастанчылык, акынчылык өнөрдү, төкмөчүлүк өнөрдү алып чыккан бирден бир адам болуп жүрүп атасыз. Алла Таала сизге ошол нерсени жүктөгөн болсо керек, ошол парызды аткарып келатасыз. Дагы аткара бериңиз. Рахмат. Баарыңыздарга рахмат айтабыз. Сүйүнбек мырза. Андагы сизге чоң рахмат. Ушинтип бизди чакырып эфирге чыгарганыңыз, конок катары келип бергиле деп айтып чакырганыңыз үчүн. Сизге ден соолук, чыгармачылык ийгилик, жалпы кыргыз эли аман болуңуздар. Рахмат. Бар болуңуздар. Башталганда көрсөтүп баамдап турдум жанында. Жакса керек калың журтанда сүйүнбегим сайраса, көрүп турган барыңа эжекеси коштоду, обонун созуп кадимге залкарлардын баарысын шаңшып бердиң сүйүнбек, кызыл тилди бу жерде балкып бердиң сүйүнбек. Эмен кайта турган тилегим эжекени эрчиңиз балдарга берип сабакта, кокус колдон келсе сүйүнбек үйрөңүз бизден жамакты. Ананда манастың айтып алыңыз, болбосо колгоң алып коңузду коңгуроодо салыңыз. Кыскасы төрт тарабы төп жорго, келечектен келечек чоңулур пос болуп калыңыз. Kalın jurt менен уктуңар, бүгүн Ала тоонун койнунда сүйүнбектин ырлары жалпыңарга жаңырды. Эжекеге рахмат, эргидин ошол күүлөрү кадимки коштоп бу жерде
өзгөчө чыкты үндөрү түгөнөп түгөнбөйт десең эч убак кадимки кыргыздын терми болбосо канчалаган күүлөрү обондору таңшыган манас айтса кадимке эч убак күнү түнү да тынбаган болбосо төкмөлөрүң ырдаган калкымда болсун ылтымак ырахмат атайы чакырып мына жерге келгин деп актаңдайданган эме эжеке балдарың сайрап берсин деп чакырсам мына келдиңер чарчабай ырда бердиңер өнөр деген ушундай муну сүйүп турган белгиңер дагыдан ошол чакырам ошондо чакырганда дагы да далай өнөрдү созуп бериңер ал эми кагылайын калың журт ушуну менен көрсөтүү чыгып турат соңунда көрсөтүү деген ушундай дагы да кызмат кылабыз далай өнөрбөс келет төрүмгө алардын ырын сунабыз ага чейин баарыңа амандыкты дой тилейдик ушинтип көрүшкөнчө турабыз